Белгилүү ырчы Сайкал Садыбакасова жигитим апамдай күчтүү болушу керек. Сайкалдын үнү ар бир чыгарманы жан дилинен берилип аткарганы көрөрмандарын кайдыгер калтырбайт. Анын репертуарындагы жаңылыктардан улам мээнеткеч адамдардын катарына курсок болот. Ырчы айым чыгармачылыгында жана жеке жашоосундагы жаңылыктары менен бөлүштү. Сайкал, жазга азыртадан кам көрүп жаткан окшойсуң. Күлүп: "Мүчө келбетиме карата суроо берип жатасыз го. Былтыр катуу ооруп гормондук дарыларды ичүүгө туура келди. Акырында 86 килограммга толуп кеткем. Өз алдымча диета кармап, ар кандай дарыларды ичип арыктанга аракет кылдым. Бирок андан да жүрөгүм ооруп, тахикардия болдум. Ушундан улам өз алдыңарча арыктаганга аракет кылбагыла деген кеңеш берет элем. Акырында белгилүү компания арыктоо тууралуу программасын тандадым. 15 килограммга арыктагандан тышкары энергиям да көбөйүп, сергек ойгонуп калдым. Дагы деле салмакташтоонун аракетиндемин. Көп эле ырчылар ар кандай фирманын дарыларын менен арыктайт. Дээрлик баары аны жакшырып келишет. Сен эмне себептен ачык айтып Instagram баракчаңа бөлүштүң? Негизи элдин алдында жүрөгүндөн кийин көрөрмандарың арык бойдон көрсө экен дейсиң да. Анын артына кандай түйшүк жатканын майдалап ачык алып чыккым деле келбейт. Мен башында ал компанияга арыктоо максатында баргам. Кийин ден соолугумду жакшы жылыштар болгондуктан элге пайдалуу маалыматты бөлүшкүм келди. Арыктагысы келгендер үчүн башында мен кетирген катаны кайталабасын деп ачыкка алып чыктым. Кайра толуп кетпөө үчүн күчтүү эркке керек эмеспи? Бул жагынан кандайсың? Мен таттууга жакынмын. Ал жагынан чыдабай кетем. Кээде торт жеп коюп жатам. Аны да түштө жеп, кечке чейин сиңирип калдым. Жашоо деле эрким күчтүү, сөзүмө турган адаммын. Кылам деген нерсени кылам. Бирок ошол эле учурда эч кимге зыян келтирбей кылам. Өткөндө түз эфирде апаңа байланышка чыгып, сизди жакшы көрөм десең чочуду го. Негизи канча убактан бери сезимиңди айтып турасың? Жакшы адамыбызга күндө эле жакшы көрөмдү айта бербейт экенбиз. Эфирден кийин ушул сөздү апама күндө айтып турсам эмне болуп атасың деп ойлонуп калдым. Ошол күнү телефондон 100 жолу сүйлөшкөнүбүздө чыгармачылыкка байланыштуу форма тиктирип, ыр жаздырып, аны апама жөнөтүп байланышта болчубуз. Негизи апам мени каттуу кармайт. Клипти тез бүтүр деп бир аз урушуп койгон эле. Эфирде экенимди билбейт болчу. Анан эле жакшы көрөм деп баштасам, оюн ар кайсы нерсе кетти окшойт. Дагы бир да алай сөздөр менен урушуп жибербесе экен деп жаттым эле, ырас унчуккан жок. Негизи мен бир нерсени туура эмес кылсам, апама ачык эле айтам. Эч нерсе жашырбайм. Жашып ичиңден бышып жүргөндөн көрө ачык айтып апамды урушупканым артык. Апам мен үчүн басып жүргөн энциклопедия. Кайсы учур болбосун кеңеш, туура чечим ала алам. Кээде укпай өз билгенимдей жасайм, бирок аягында апам айткандай кылсам болмок экен деп калам. Капа кылган учур болобу? Кээде капа кылган учурум болот. Урушуп койсо бекинип жаман көзүм менен карап же көк беттенбейм. Тил уксам ыйлап жиберем. Кайра өзү каттуу кетип калганын сезип сүйлөп калат. Менден кетсе кечирим сурап, өөп койсо жарк этип эле жазылып калат. Урушубуз 5 мүнөткө созулат. Иниңдин да чыгармачылыкка жөндөмү барбы? Азыр иним экөөбүз чогуу турабыз. Эркин 4-5 тилде сүйлөйт. Ырчылыкка жөндөмү бар, бирок анын ырчы болушун колдобойм деле. Апам тескерисинче, сенден жакшы ырдап кетиши мүмкүн деп колдоп жатат. Өткөндө бир үйдүн тиреги болосуң, сенден башка ырчылар деле жетишет. Башка улуттуу кесипти аркала деп кеңеш берсем, көндү. Билимимди дагы бекемдейин деди. Иним экөөбүз жакшы сырдашпыз. Менин жашоомдогу эң жакын адамым. Ошого жараша күйүмдүү бала болуп чыкты. Байланышканыбызда студиядамын дедиң. Жаңы чыгармаң үстүндө иштеп жатасыңбы? Буга чейин эркелей берем деген жаңы чыгарманын үстүндө баракчама киргизип койгом. Элден жакшы пикир уктум. Чыгарманы толугу менен 14 февралда өзүмдүн каналымда бет ачарын кылам. Мен ар бир чыгармамды берилип угарманын жүрөгүнө жеткирип ырдагым келет. Андыктан бир чыгарманын үстүндө көп изденем. Кыз бурактын жаңы курамы кандай иштеп жатат? Биз топто ырдаганда 3 чыгарма жаздырдык. Азыркы кыздар таланттуу, такшалып калышты. Кээ бирлер топ мурдагыдай чыкпай калды деп жатышат. Бирок ар бир доордун өзүнүн учуру болот экен. Учурда Азиза, Айдана, Дина, Назик, Айдина аттуу 16 жаштан 20 жаштан жогору кыздар топтун курамын түзөт. Буюрса чыгармачылыкка тилек туруп кириштик. Келечекте ушул кыздардан жылдыздар чыгарына көзүм жетет. Ар бир идеяга бай, изденүүгө дилгир экенине күбө болуп жатам. Топтун ишине да көп күч жумшайсың. Ушунан көрө бир беткей болуп жеке чыгармачылыкка убакыт бөлсөм болмок деп ойлойсуңбу?
Мага топтун жумушу оорчулук деле жаратпайт, себеби апам баарын жетектейт. Мен аткаруучу директормун. Менин мойнумда алардын ыры, формасы, эфирге алып чыгуу, клиптерди жайылтуу жана башка жумуштар кирет. 10 жылдан бери топтун иши менен жүрүп такшалып деле калдым. Эки жакка бөлүнүп иштегенге көндүм. Азыр мен топ менен ырдабай, 5 кыз өздөрү ырдашат. Мурда чогурдаганда бир аз оорчулук жаралчу. Жакын адамым бир бар дедиң эле. Оба өткөндө ошентип айткам, аны жашыргандай эмне, бирок бул адам да аны ачык чыгаргым келбейт. Жашоодо жакшы сабак алдым. Мындан ары жеке жашоомду сыр бойдон калтыргым келет. Экөөбүздүн жакшы пландарыбыз бар, бирок ишке ашкан күндө деле элге ачык айтпайм. Мен жигитимдин сезимталдыгын, көз карашынан көп нерсени түшүнүп турганын баалайм. Менин болочокто жолдошум апамдай күчтүү болушу керек. Бир сүйлөп чечкиндүү жүрөгүн жактырам. Максат менен элдешти деп чыгышты. Канчалык чындыгы бар? Максат байке менен мамилем сый. Мен үчүн дайыма жакшы адам бойдон калат. Өткөндө бир тойдо кезигип калып учурашып жатсак, жанымдагылар видеого тартып алыптыр. Ал видео элге жайылып, экөө кайра элдеш деп жазылып чыгышты. Чынында андай болгон жок. Өткөндө Instagram баракчасына сени жамандап жазган катталуучумду ачыктап алып чыктың. Мындай жагымсыздык көп болобу? Ушундай адамдар болот экен. Алар 24 саат бою бошпу же оорулуубу билбейм. Сезимсиң деп жеке кадырыма шек келтирген үчүн ал адам сүрөтүн чыгарып жообун бердим. Эгер мага чыгармачылыгымда байланыштуу бул ырыңды башка кылсаң болмок. Изденбей жатасың, ырдап жатканда бул кыймыл жарашпайт экен десе, анда мен ал пикирди эске алып оңдойм. Бирок келбетиме, жеке жашоомо жаман сөз айткандарга чыдабай кетем. Маалымат булагы Леди Чекиткейжи.